Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар, сиздер менен Москва бар. Аккеме студиясында бүгүнкү жаңылыктар, окуялар жана кабарлар. Саламатсыздарбы? Бүгүн 1 апрель дүйшөмбү. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Ал эми Орозонун 22 күнү Москва шаарында 19-дан 14 өткөндө оозу ачылат, 20-дан 58 өткөндө таравих намаз окулат. Орозонун күнүмдүк календари Китеп Медиа Telegram каналында. Чыгарылышты адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайлы. Бүгүн 1 апрель валюталар курсу Америка доллары 89,50 тыйын, сатуу 89,87 тыйын. Евро 96,30 тыйын, сатуу 97,30 тыйын. Рубль 96 тыйын, сатуу 98 тыйын. Казак теңгеси 13,5 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен сиздерди тааныштырып өтөбүз. 1 апрелден тарта Россияда кандай өзгөрүүлөр болот? Алгач эле сиздерди жакшы кабарлар менен тааныштырабыз, андыктан бирден лайк басып, аягына чейин көрүңүздөр. 1 апрелден тарта Москвада аба ырайынын температурасы көтөрүлөт. Бүгүн 1 апрель учурда температура плюс 19 градус, эртең буйруса шейшемби күнү 2 апрелде 20 градуска чейин аба ырайы жылуу болот. 1 апрелден тарта расмий түрдө автомобилдердин дөңгөлөктөрүнү жайкыга алмаштырууга сунушталат. Себеби түнкү температурада нөлгө түшпөйт, жолдор муз болбойт. Бүгүндөн тарта жазгы температурада жайкы дөңгөлөктөр менен жүрүү сунушталат. 1 апрелден тарта Россияда жүргөн чет элдик жарандар праваны алмаштырыш керек. Бул мыйзам кимдерге тиешелүү? Тактап айтсак, бул негизи эле Россия жарандыгын алгандарга же Россия гражданствосын аламын деп документ турлап жүргөндөргө, РВП, ВНЖ менен жүргөн жарандарга гана тиешелүү. Ал эми кыргыз паспорту менен жүргөн биздин кыргыз жарандарга бул мыйзам тиешеси жок. Андыктан эски права менен эле кыргыз жарандары айдап жүрсө боло берет. 1 апрелден тарта Россиядагы пенсия алуучулардын пенсиясы жогорулайт. Андан сырткары медициналык кызматкерлердин айлыгы дагы жогорулайт. 1 апрелден тарта Россияда Европага жол ачыла баштайт. Башкача айтканда, Болгария Россияга Шенген визасыны бере баштайт. Бул дегени Европага Шенген визасы менен баруу үчүн Болгария аркылуу виза аштырып барса боло турган болду. Андан сырткары 31 марттан баштап Румыниядагы Россия жарандары үчүн Шенген визасыны бере баштады. 1 апрелден тарта ОСАГО страховкасыны госуслуга аркылуу маалымат алса болот. 1 апрелден тарта Россияда тамеки продукциясына көзөмөл катуу күчөтүлөт. Аксиздик маркасы жок тамеки сатуучуларды, жашы жете элек өспүрүмдөргө тамеки саткандарды 1 000 000 рубльга чейин айып пул салынат. Ошондой эле мүлкүн дагы конфискация кылуу каралууда. Адаттагыдай эле биз өзүбүздүн Москва Telegram каналындагы биздин катталуучулардын суроолоруна жооп бере кетели. Ассаламу алейкум жамаат, самолет рейстер жылбай эле жакшы эле учуп атабы? Кыргызстанга 3 апрелге билет алганбыз. Аэропортто учуучулар үчүн дагы бир жаңылык. 1 апрелден тарта өтө жакшы кабарыбыз бар. Сиздер колдоп бирден лайк баса кетиңиздер. 1 апрелден тарта Россиядагы бардык авиакомпаниялар ар бир кечиккен рейстин саатына 100 рубльден компенсация төлөп берет. Бул дегени эгерде сиз алган билетиңиз боюнча убактысында учпаган рейстер кечигип калган болсо, ар бир саатына 100 рубльден компенсация төлөп бергенге милдеттүү. Ал компенсацияны алыш үчүн сөзсүз түрдө ошол компаниянын, авиакомпаниянын кеңсесине жазуу түрүндө арыз жазыш керек. Кечигүүлөр эки себеп менен эске алынбайт. Бул коопсуздук боюнча баягыдай учурларда, кооптуу болгон учурларда учпаган рейстер үчүн, анан аба ырайына байланыштуу рейстер үчүн компенсация берилбейт. Башка учурларда эгерде ошондой техникалык себептерден, кармалып калган рейстерден, кечигип калган рейстерден ар бир саатына 100 рубльдан төлөп берет. Сиздердин назарыңыздарды дагы бир видеого буралы. Видеода көрүп тургандай, консьерж жигит итти өлүмдөн сактап калды. Бул видеодогу жигит кыргыз жигитине окшоп кетти. Сиз кандай ойлойсуз? Өз оюңузду комментарийге калтырып кетиңиз.
Böтөн жерде дайыма өзүбүздүн жакшылыгыбызды, айкөлдүгүбүздү, баатырлыгыбызды көрсөтүп жүрө берели. Айкөл кыргыздар үчүн дагы бирден лайк. Москвада жүрүп жаткан рейд боюнча айта кетели. 1 апрелден баштап негизи рейд азаят. Бирок ошол эле учурда арыздоо, арыздануу, даттануулар эгерде түшкөн болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде рейд болуп кармалат, текшерүүлөр болот. Айрыкча коомдук жерлерде тынчтык сактап, тартип менен жүргөнү аракет кылалы. Рейд учурунда 18-8 выдворение, депортация, ошондой эле кара тизмеге түшүп калгандар болсо, андан сырткары юридикалык жардамдар керек болсо, дасыккан юристтерди сиздерге сунуштайбыз. Номерин экранга коюп койдук. Кыргызча эле жазсаңыздар, кыздар кыргызча жооп беришет. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам беришет. Урматтуу мекендештер, эгерде сиздерге ушул маалымат кичине болсо да пайда алып келсе, анда сөзсүз түрдө бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга катталып, тууган уруктар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Үй бүлөңүздөр менен, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Тапканыңыздарга береке болсун. Ата мекенибизге эсен аман кайталы. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.